Кыргыздын кырааны Насирдин Исанов. Даракты жыккан балтанын сабы ошол дарактын бутагынан жасалган деген хикая бүгүн Насирдин Исановдун өмүр таржымалын эске салды. Анан аттиң, адам баласы өз тагдырыбызга жана келечегибизге балта чаап жүрө берет экенбиз да, деп ичтен кыңырыла түштүм. Ал киши соңку кыргыз тарыхынын залкар инсандарынын бирөөсү болчу. Бирок кырчын өмүр 40 жашында кыйылып, эл жеринен эчендеген кызматын өтөй албай кете берди. Анда эмесе Кыргыз Республикасынын туңгуч жана унутулгус премьер-министри Насирдин Исановдун бейнеси каналыбызда. Исанов 1943 жылдын ноябрында Ноокат районунун Көкбел айылында жарык дүйнөгө келген. Насирдин Исанов өзүнүн бала чагынан салган чыйыр жолу боюнча өзүм деле айылда малчынын үйүндө чоңойгом. Андыктан айыл турмушун жакшы түшүнөм. Асмандан түшүп алып келген жокпуз. Жылаң аяк жүрүп эле анан окуп эмгектенип ушул жака келип олтурабыз, деп эскерет. Жаш жеткинчек мектепти 8 класска чейин айылда окуса, 9-10ду Папанда окуп бүтүргөн. Ошол кезде күн сайын 8 чакырым жол жүрүп мектепке келип кетчү экен. Ошентип жүрүп мектепти ийгиликтүү аяктайт. Жогорку окуу жайды Москвадагы Куйбышев атындагы инженер курулуш институтунда бүтүргөн. Ал окуусунда аракетчил, зирек келип, жалкоолукту жактырчу эмес. Студенттик кездеги курдаштары аны жумшак мүнөз, токтоо, аракетчил болгондугун эскеришет. Анча-мынча ыр жазып койчу да адаты болгон экен. Москвадан билим алып келгенден кийин Кыргызстанга келип курулуш тармагында эмгек жолун баштаган. Ошол жылдардан 1966 жыл болчу. Ал Кыргыз СССР курулуш министрлигине караштуу Ош шаар курулушта прораб участканын начальнигинен баштап курулуш бөлүмүнүн инструкторуна чейин көтөрүлүп барат. Кийин 1970-74 жылдар аралыгында Нарын гидроэнерго курулуш башкармалыгына катчу болуп кызмат өтөгөн. Ошол убакта Нарын дарыясына гидроэлектростанцияларын куруу алкагында долбоор ишке ашырыла баштайт. Аталган долбоор бүткүл союздук мааниге ээ болгон. Андыктан бул маселе боюнча бардык чечимдер Москвадан кабыл алынчу. Дал ошол тараптан 27 жаштагы Насирдин Исанов Токтогул КЭСинин курулушунда иштешкен чоң жамаатка партиялык уюмдун катчысы катары сунушталат. Кийин 77 жылы Токтогул КЭСинин курулушундагы комсомол уюмунун жетекчилигине которулат. Бир сөз менен айтканда, Токтогул КЭСинин курулушунда баштан аяк Насирдин Исановдун эмгеги болгон. Ал ортодо Ош обкомунун биринчи катчысы, андан кийин Кыргыз СССР курулуш министри 1988 жылдан 1990 жылга чейин Ысык көл облустук кеңешинин аткаруу комитетинин төрагасы болуп кызматын улантат. Ысык көл облусунун экономикасын көтөрүүдө да чоң ийгиликтерди жараткан. Курулушту жакшы түшүнгөндүктөн ушул тармакка өзгөчө маани берчү. Ошондо балыкчынын өзүндө эле 2 жылдын ичинде 34 000 чарчы метр турак жай салдырган. Ысык көлдүн экологиясын коргоо боюнча да иш-чараларды жүргүзүп, бул жаатты да четтеп өткөн эмес. Көлдүн жээгинен 500 метрге чейинки аралыкта курулуш түшпөсүн деп чечим кабыл алган. 1990 жылдагы президенттик шайлоодо Аскар Акаев менен Насирдин Исанов экинчи турда күч сынашкан. Анда Акаев алдыга озуп чыгып, Исанов вице-президент болгонго жетишкен. Кийин саясатчылар чыныгы атаандаштар катары мамлекет башында чогуу туруп, бирге иштешкен. Кийин Насирдин Исанов 1991 жылдын 22 январында өлкөнүн туңгуч премьер-министри болуп дайындалат. Исановду бул кызматка саясий кырдаал алып келген болчу. Анткени мамлекет өз эркиндигине жетишүүнүн, мамлекеттүүлүктүн түндүгүн көтөрүп, пайдабалын түптөөнүн арапасында турган. Өз алдынча жашоо сыноосу бир гана Кыргызстанда эмес, бизден башка өлкөлөрдү да ойлондуруп турган. Алсак, кошуна Тажикстанда анархиялык хаос башталып, эч кандай мыйзам иштебей турган учур болчу. Бирок Исанов ошол мезгилдин ары жооптуу, ары кооптуу жүгүн аркалап, элди тар тайгак кечүүлөрдөн аман-эсен алып чыгып кеткендердин сап башында болгон. Эгемендүү өлкө болуу кыялы Т. Алымбек датка, Курманжан даткалардан башталып, андан кийин репрессияда курман болгон кыргыз каймактарына чейин, андан өтүп Разаковдун убагына чейин жетип келбеди беле. Ушул кыялдын жана дуанын ишке ашырылуусу Насирдин Исановдун убагына туш келип, өзүнүн мурункулардын жолун татыктуу көрүнүштө улап кете алган. Кантсе да Исановдун Атабейт мемориалдык комплексинде саясий койгондуктун курмандыктарынын сөөктөрүн кайрадан жерге бергени бекеринен эмес. Эгемендүү өлкө болгондугубузга карабай, орус бийлигинин моюн туругунан чыга албай жаткан учурда Исанов ошол ишти казып чыккандардын жана ошол долбоордун үстүндө иш алып баргандардын артында бийлик ээси катары тоо болуп туруп берген дешет. Балким ал бир аз эле куркоктук кылып, саясий эркин көрсөтө албай койгондо, учурда өтмүшүбүздү көзгө сая көрсөтүп турган ошол Атабейт комплекси ачылбай,
топурактын астында калып кетмек балким. Бийликке келген адамдын негизги милдети да ушул: элин, жерин жана тарыхынын кызыкчылыгын көздөө. Болбосо бийликке келип тааныш билиштеримди, бизнесимди колдоп кубаттайм деген арам ниет менен журт башына келинбейт. Исановдун да жакындары анын ушул мүнөзүн баалап макташкан жайы бар. Алар аны жогорку бийликтин башында туруп өз курдаштарын таанып билгендерин ыксыз көтөрмөлөп, кызматтан кызматка жетелеген эмес. Ал адилеттүүлүк принциптерин бекем карманчу деп айтышат. Анын өз эне тилине кылган мамилесинин эле канчалык мекенчил болгондугун баамдасак болот. Бизге эне тилге болгон өзгөчө мамиле эми гана жанданып баштабадыбы? Учурдагы 4-класска чейин жалаң гана кыргыз тилинде окутулсун деген өңдүү иш-чаралар, аракеттер чынында биздин келечекте жок болуп кетүүбүздөн сактап турган мыйзамдар болуп саналат, иншалла. Ошондуктан жесир калган кадындай болуп кечке эле кыңылдап, соц тармактарда нааразы боло бербей, ушул сыяктуу долбоорлордо мамлекетке жардам көрсөтүшүбүз керек. Ооба, Исановдун убагында чогулуш жыйындар жалаң гана кыргыз тилинде өтчү деп эскеришет. Исанов 1-2 орус отурса, ошолордун урматына деп катышуучуларды орусча сүйлөтчү эмес. Мисалы, Караколдо чоң партиялык конференция болуп калат. Москвадан эсир илимдер комитетинин төрагасы Николай Лавьеров келгенде да элдин орус тилин билбегендигине карабай, жыйын синхрондук котормо менен өткөрүлгөн экен. Биздин каармандын бийик адамгерчилиги, туаса эмгекчилдиги, милдетке тактыгы, кыялдар менен идеяларга жык толгон көрөгөчтүгү жакындан тааныгандарга дароо байкалчу. Ал кезинде Борбор калаанын так ортосуна музей курабыз деген маселени көтөрүп чыккан. Ниети шаарды көрктөндүрүү эле. Анткени музей курулса, анын айланасы да оңдолмок. Кантсе да күрүштүн арты менен күрмөктүн суу ичери бышык. Ошентип, азыркы тарых музейи жана анын айланасындагы Ала тоо аянты, анын жанындагы өкмөт үйү курулуп калган. Ага чейин ал жердин ордунда эски куску имараттар турчу дешет. 1990-жылы алтын иштетүү боюнча өткөрүлгөн кеңешмеде өкмөт башчы Насирдин Исанов эри алтын кендерин кыргызстандыктардын өз күчү менен өздөштүрүүсү элибиз үчүн чоң пайдалуу экендигин эскертет. Исановдун тапшырмасы менен эгемендүү Кыргызстанда биринчи болуп тоо кен өнөр жайларын өнүктүрүүдөгү алтын кендерин өздөштүрүүнү тездетүү, товардык алтынды чыгарууну уюштуруу деген аталыш менен өкмөттүк программалык токтом иштелип чыккан. Ошентип, макмал алтын кени биздин жигиттер тарабынан иштетилип баштайт. Бул кен Исановдун жетекчилиги астында ишке берилген. Макмал алтын кенин ишке киргизүү менен бирге кумтөргө чалгындоо иштери башталган болчу. Бул боюнча долбоорлор түзүлүп, кендин канча запас бар экендиги такталып, каерден башталаарынан кандай технологиялар колдонуларына чейин чечилип жаткан. Иш бисмилла деп тетикти басса эле ары өзү кыдырып кетмек. Бирок өлкө президенти Аскар Акаев бул ишке макул болгон жок. Ал кумтөрдү инвесторлорго берүүгө тарапкер эле. Бул боюнча Насирдин Исанов Акаевка: "Биз макмалды өзүбүз куруп тажрыйба таптык. Кумтөрдү да курууга дарметибиз жетет" дегенде, Акаев: "Инвестор бүткүл чыгымды өзүм көтөрөм деп жатпайбы? Мамлекеттик капчыктан бир тыйын да кетпейт экен" деп айтат. Акаевдин инвестор дегени Сия Беконун жетекчиси Борис Бирштейн болгон. Акаев Бирштейн менен ымаласын дагы да ысык кылып, Ак үйдүн 7-кабатынан иш бөлмө ажыратып берген. Бирштейн кумтөр алтын кенин Насияга каражат алып курмак. Ошол Насияга кепилдик берүүчү тарапта Кыргыз өкмөтү болчу. Натыйжада ошол Насия кайра эле Кыргыз өкмөтүнүн мойнуна илинген. Муну Исанов баса белгилеп айтса да, Акаев өзүнүкүн бербей туруп алат. Ошонун артынан эки жетекчинин ортосунда чыр чыккан дешет. Ошол күндөрдө Аскар Акаев жогорку кеңештин жыйынына келип, "Биздин өкмөт кызыл ртутту аткезчилик менен сыртка чыгарып жатат. Ал аябай кымбат металл. Анын 1 граммынын баасы эле алтындын бир канча килограммына тете" деп Исановдун дарегине негизсиз бир таш ыргытат. Андан 2 күн өтүп, Насирдин Исанов Слова Кыргызстана гезити аркылуу Акаевка жооп кайтарат. Анда кызыл ртут биздин жаратылышта жок, бирок анын химиялык формуласы бар экендигин химиктер айтып келишет деп айткан болчу. Ошентип, эки жетекчи бир бүтүмгө келише алган жок. Ал кезде Акаев бийликтин бүткүл ыйгарым укуктарын өзүнө ала элек болчу. Кумтөр боюнча келишимге Насирдин Исанов кол койсо гана инвестор өз ишин баштамак. Бирок өкмөт башчы өзүбүз курабыз деген үмүт менен Акаевдин каалаганындай кол коюп берген эмес. Анда Бирштейнди Жалал Абадтагы кен байлыктарга инвестор кылалы деп, Акаев Бирштейнге Насирдин Исановду кошуп Жалал Абадка жөнөтөт. Эреже боюнча ал жакка ошол кездеги вице-премьер-министр Ян Фишер бармак. Бирок Акаев "Өзүңүз эле барып келбесеңиз болбойт" деп ары суранып, ары буйрук берип атып, узаткан экен. Насирдин Исановдун жубайы бул боюнча ошол күнү ал ыстмалап ооруп жаткан.
бирок Акаевдин кыз тоосунан улам айла жок кеткен эле деп эскерет. Ошол болуп Насирдин Исанов Жалал-Абадтагы кен байлыктарды бир иштегенге көрсөткөнү ала бара жаткан кезде Кочкор Атада автокырсыкка учурап каза табат. Расмий маалымат анын автокырсыктан каза тапкандыгын айтат. Бирок маселеге Акаев менен бир иштегендин атайын уюштурган иши катары карашкандар арбын. Анткени алтын маселеси алтындай болгон көптөгөн башты жегени баарына белгилүү. Алтынды алса да, алтындай болгон өмүрдү алышпаса эмне? Насирдин Исановдун өзү эле кыргыз эли үчүн кум төрдөн алдаганча маанилүү киши болчу. Ал тирүү болгондо балким чаткалдагы алтын кендери да өзүбүздүн колдо калмак. Ким билсин? Исановдун өлүмүнөн кийин Акаев менен бир иштегендин алдында эч кандай тосук калган жок. Тосук калбагандан кийин Исановдун даярдаган бүткүл эмгектери бир буйрук менен бир иштегенге өткөрүлүп берилген. Насирдин Исанов кичи мекени Көкпелге акыркы жолу өлүмүнөн 1 ай мурун барган экен. Көкпел айылы аты айтып тургандай ашуудагы айыл болгондуктан суу чыкчу эмес. Өкмөт башчы бул боюнча кыштактын күнчыгыш тарабындагы Акбура дарыясынан суу чыгарса боло тургандыгын айтып, жакын арада бул долбоорду ишке ашыраарын убадалап, элди бир кубандырган эле. Тилекке каршы андан көп өтпөй Көкпел айылынын эли суга суулуу болмок түгүл, өздөрүнүн тиреги болгон адамынан айрылып калган. Акаев Насирдин Исановду күйгөн сүйгөн киши болуп көчөлөргө ал жашаган айыл өкмөткө чейин атын берип, бирок автокырсыктын себебин изилдеткен эмес. Болбосо бул кырсыктан суроолуу толтура түйүндөр бар болчу. Автокырсык учурунда унаада 4 киши болсо, эч кимисе эч нерсе болгон эмес. Бир гана Насирдин Исанов көз жумган. Анын жанындагы бир иштейинден окуя боюнча сураганда эч ким болгон жок. Маселе ошол бойдон жабылган. Исановдун табытын гробко салып, Көкпел айылына алып барышат. Айылдагы аксакалдар алып баргандар каршы чыкканына карабай, өзүбүз эле мусулманча жууп кепиндеп анан коебуз деп болбой гробту ачтырып, мусулманча жууп кепиндеп анан жерге беришет. Ошол кезде Исановдун мойну сынып калган сыяктуу токтобой эле ылдый карай шылкылдап салаңдай бергенин жаназага катышкан айылдаштары ушул күнгө чейин айтып келишет. Ким билсин, балким бул жерде да кандайдыр бир сырлар жаткандыр. Кийин жылдыгына арнап автокырсыктагы сүрөттөрдү кошуу менен Насирдин Исанов жөнүндө Үзүлгөн чабыт аттуу 40 мүнөттүк тасма тартышат. Тасманын сценарийин Жалил Садыков жазса, кинону Улан Токонбаев тарткан. Тартуучу топ ошол кездин эң мыкты техникасын иштетип каражаттан аянышкан эмес. Бирок бир көрсөтүлөт ошол бойдон Николай Танаевдин колуна тийип жок кылынат. Булардын баары бир кокустук эмес болгондугуна шек туудурат. Кантсе да акыретте акыйкатын көрө жатарбыз. Улуу иштер, улуу акыйкаттар, улуу нерселер курмандыктарды талап кылат. Бул улуу нерселердин бири мекен. Ооба, мекендин көз карандысыздыгы курмандыксыз ишке ашпайт. Бул курмандыктын кандай болушу мүмкүн дейсизби, о менин замандашым? Ал курмандык мекен үчүн аккан кан. Ал курмандык мекен үчүн арналган жан. Жараткан Аллахым мекен жолунда кызмат кылып жүргөндөргө шейиттик даражасын насип кылсын. Ал эми Насирдин Исановдун өмүрү жана өлүмү баарыбызга мыкты сабак болсун. Ошол эле кезде жаткан жайы жайлуу, топурагы торко болсун.